Bütün Kırgızstan siyasi partiyasının lideri, belgili koğumduk işmer siyasatçı Atakan Kimsenbayevич Madumarov agayыбыз bizge konuk leksiya ötmökçü. Agay bizden auditoriyaga hoş gelipsiz. Hoş bakılsın. Salamasınlar. Salamasызбы. Bizden bugünkü konuk leksiyanın teması Kırgızstandagı siyasi krizistler. Окшоштуктар жана өзгөчөлүктөр 2005, 2010 жана 2020 жылдар боюнча кыскача баарлашабыз деген үмүттөбүз. Бизге бөлүнгөн убакыт жанагы Zoom'да чектелүү 40 минуттадан кийин бул өчөт тагын кайра эле ушул ссылка менен кирип лекциябызды улантууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Demese formatını söyleşip olsak, Atakan Kimsenbayevич, siz makul bolsoňuz, суроо жоопtu көбүрөөк кылабызбы? Кандай өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз? Каалаган суроону бергиле, мен кыскача жооп берем. Тарыхчылар болгон болсоңор, жарым сөздөн түшүнөбүз го бири-бирибизди буюрса. Рахмат. Дагы бир эскерте турган нерсе, бул азыр конок лекцияга Ош мамлекеттик университетинин Ош Жалал-Абад Баткендеги жогорку окуу жайларынын студенттери, айрым мугалимдер жана шаардын кээ бир тургундары дагы катышып отурат. Эмесе сөздү биз дароо эле Атакан Kimsenbayевичке берсек, агай өзүңүз баштай берсеңиз, тема Кыргызстандагы саясий кризистер. 2005, 2010, 2020 жылдар. Рахмат. Калганыбыз микрофонду өчүрөбүз. Эгер кимде суроо болсо, агай сүйлөп бүткөндөн кийин кол көтөрүп өзүңүздөр тааныштырып бере берсеңиздер болот. Анда Атакан Kimsenbayев сизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат Жолдошбек мырза. Биринчиден сиздер менен жолугушуп отурганга кубанычтамын. Экинчиден биз тарыхчыларбыз, тарыхта баардык нерсени так айтышыбыз керек. Мени коомдук ишмер деп атасыз. Мен коомдук жумушта бир күндө иштеген жокмун. Бизде негизи ишмерлер экиге бөлүнөт. Коомдук ишмер, анан саясий ишмер, саясий мамлекеттик ишмер. Кээде журналисттер ушундай деп айтып коет да, коомдук деген иштерде мен иштеген эмесмин. Ошондуктан ортодон чыгып атабы бирөөлөр, Айрымдары. Сиз деме кыла берсеңиз болот, сүйлөй берсеңиз болот агай. Мен мындай кылалы. Жалпы жанакындай баа берип коюңуз деген суроону айттыңар. Жалпы баа бергенде күнүмдүк эле жанакы АКМ пресске кирсеңер, мен ар бир жагдай боюнча өзүмдүн баамды берип келатам. Саясатчы катарында дагы, тарыхчы катарында дагы мына ошону бир канча убакыт өткөндөн кийин аны мезгил өзү далилдеп атат. 2005 жылкы болгон баягы өзгөрүүлөр бул астынан бышып жетилген. Астынан бышып жетилип, баягы тарыхта жакшы сөз бар эмеспи? Асты жак баштакыдай жашаганды каалабай калган кезде, бийлик баштакыдай башкара албай калган кезде революциялык кырдаал түзүлөт деп 2005 жылы демилге ошол астынан чыккан, эл тарабынан чыккан, бышып жетилген. 2010 жылкы болгон көрүнүш бул саясатчылардын, саясий кандайдыр бир партиялардын бирикмесинин уюшулган бир кандай дейбиз, оодарышы дейбизби, өзгөртүүсү дейбизби, төңкөрүшү дейбизби, революция дейбизби, кимге кандай жакса ошондой кабыл алсын, бирок тарых бирөөгө жагайын, бирөөгө жакпайын дегенди жакшы көрбөйт, тарыхта так баа берилиши керек. Ал эми кечээки 5 октябрда болуп өткөн окуя бул бир ууч кызыкчылыктын аркасынан болгон окуя катарында кабыл алышыбыз керек дагы. Муну бийликти жөн эле басып алуу жолу деп баса белгилеп айтышыбыз керек. Адатта Мадумаров убагында айтып коет, бирок аябай талаганга кала берет дагы. Бир канча мезгил өткөндөн кийин Кокуй туура айткан Турбаев, ошол мезгилде ушундай так баа берилген Турбаев деп кайра тан берип калабыз. Ошондуктан бүгүнкү кырдаалды мен ошол эч ким тарабынан пайдаланылбаган же болбосо бир даярданылбаган деп айтсак туура эмес болуп калат. Кандайдыр бир ууч азаматтар ушундай бир кескиндүү жол менен бийликти алмаштыруу кадамына барышты. Бул абдан жакшы эмес көрүнүш. Алмашса конституциялык талаага кирип алса жакшы болмок. Биринчи күндөн, биринчи сааттан баштап
конституциялык талаага кирүү жөнүндө маселени коюп келебиз, бирок аны уккан киши жок, укса дагы түшүнбөсө керек. Мына ушундай деп, демек 2005 элдин каалоосу, 2010 саясатчылардын каалоосу, 2020 жылкы 5 октябрдагы нерсе. Кудай буюрса, мен өзүмдүн каттуу баамды бергенмин. Жакын арада тарых дагы өзүнүн баасын берет. Мен Сулайман Чыңгыз Микалович, Ош мамлекеттик университетинин юридика факультети жарандык укук жана процесс кафедрасынын окутуучусу. Кимсенбай агай, сиз жакшы айттыңыз азыр. Мына 2010догу айрым бир саясатчылардын иш аракети. Мен ушуну эми ким кандай көрөт ошондой көрсүн. Жаңы замандын 5 каман деп айтып келдим да, ушуга чейинчи. Ушу жаңы замандын 5 каман эле кылып койду бул иштичи. Рахмат. Ушулерди айтайын деген элем. Демек, менин жанакы берген баама макулсуз да, Чыңгыз мырза? Ооба. Жаңы замандын 5 каманы туура эмес иштерди кылып коюшту. Рахмат. Рахмат. Менде да бир суроо бар агай. Чыңгыз мырза угуп атам. Ушул мына сиз дагы агай тарыхчы экенсиз, ушул бүгүнкү күнгө чейин жүрөгүм ооруп келет да, кечеги 2010догу өтүп кеткен маркумдарды Оттунбаев алар бийликке келип аткан алдыда өлүшпөдүбү? Ооба. Аларга Кыргыз эл батыры деп койдук, Абдулла Рахман агайлар, футболдар жакшы айтат. 86 дедиле бирөөс тиричип калды. Ошол туруп кимики, ошол изилденди ушулга чейин кандай болду? Ошонун артынан бир изилдеп чыккан бир кызыккан адамдар болдубу? Ашчы адамды өлтүрүп алдык, бирөөс тиричип калды. Наркы көрдө жаткан адам кимдин сөөгү экенин ушул кызыктырып келет да. Аны ошол утурумдукчулардан сураш керек да. Мен да убагында бергенмин. Менин баамды билесиздер, ал боюнча ошол утурумдукчулардан сураш керек. Себеп алар эч кимди өзүнө жакын жолотпостон баарын өздөрү билип, өздөрү тейлеп, конституцияны дагы токтотуп коюп, баарын өздөрү чечишпеди. Азыркы бийлик бизде отургандардан эч айырмасы болгон жок да. Алардын деле айырмасы болгон жок. Азыркылар эми керек болсо конституциялык мыйзамдын кээ бир беренелеринин иштетүүсүн токтотуп коюп деле өзүм билем менен эле чаап баратпайбы? Аябай жаман жол менен баратышат. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Эми ошону биздин элибиздин жалпы деңгээли кандай болуп калды экен билбейм. Түшүнүп атам, жанакы фейк деген бале чыккан да. Жалган бале, жалган. Баягы чет эл көлүктөрдүн сүрөттөрүн коюп эле, жолборстун, карышкырдын, бүркүттүн сүрөттөрүн коюп алып, мына кече ошол жакта иштеп аткан фейк, жалган кишилер чыгып алып жазып аткандарын өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Мына азыркылардын бараткан жолу ошол 2010 жылкы бараткан жолдон түк айырмасы жок. Конституцияны деле токтотуп коюшту, конституциялык мыйзамдардын талаптарын деле токтотуп коюшту, конституцияга өзгөртүү киргизем деп чапкылап баратат урган бойдон. Аны түшүнгөн кишилер, укукчулар, маданияттуу инсандар, биздин интеллигенттер кайра кайрылып атат. Токто эле, токто деп. Мен билбейм, бул Кыргызстан деген чоң бир кемени, жанагы ким деп айттыңыз, 5 каман дейсизби, ошолордун колуна коюп коюп эле калгандары баары карап отура берген болсо, демек коом ошого татыктуу болуп атпайбызбы? Тилекке каршы. Кыргызстандагы 2005, 2010, анан 2020 жылдагы саясий кризистин эң негизги өзөгү сиз эмнеден көрөсүз? Тарыхта ушундай окуялар болгондо так даана баасын берет. Биринчи кезекте айтам. Бул жалпы коомдогу кырдаал, коомдогу жагдай. Ага тарыхчы катарында сиз жакшы билесиз, коомдогу бул маданияттын орду, интеллигенциянын орду, эл билерман, эл башкаргандардын орду жана тарыхтын ар кандай жылдыруучу күчү катарында эл эсептелинет да. Бизде ушундай оодарыштардын болуп аткандыгы, оодарыштан кийин тескерисинче артка кетип атканыбыздын себептери ошол жалпы шайлоо болуп аткан мезгилде жалпы улуттук деңгээлдеги коомдук саясий маданиятыбыздын аябагандай төмөндүгү. Абдан төмөндүгү. Себеп баягы шайлоолордун баары таза өтпөгөндүгү. Таза өткөргүлө деген талапты койгон коомдун жоктугу. Тескерисинче кээ бир азаматтар ошол жанагы ким берет экен, канчадан берет экен, кимге берип атыптыр деп чуркап жүргөндөрдүн баары өзүбүздө мойнубузга алып эле коелучу. Жаман көрүнгөндөн коркпайлы азаматтар.
мен ушинтип сүйлөп койсом жаман көрүнүп калам, анан мени туура эмес түшүнүп калат деген түшүнүк менен мына ушинтип чирип баратабыз. Кандай дейсиңер? Мына шайлоо учурунда ким канчадан берсе ошого кетебиз дагы. Андан кийин эртеси күнү туруп алып анан ыйлайбыз. Кокуй кимдер келип калган деп. Эл кимди алып келсе ошолор да келип калды да. Кандай болуп калды бул? Мына караңызчы, жолдош мырза. Мындан 2 ай башта биримдик үчүн жанымды берем дегендер бүгүн мекенчил үчүн жанымды берем деп жүрөт. Бул не деген маскара? Бул не деген туруксуздук? Бул не деген абийирсиздик? Мына ошол айрыкча мугалимдер өзүңөр карап көргүлөчү. Кече эле бирөө барса чуркап аркасынан чуркап жүрүп, эми бүгүн башкалар барса алардын аркасынан чуркап, биз кимбиз? Биз адамбыз го акыры. Адам болгондон кийин адамдык бир сапатыбыз болуш керек го. Бизде аң сезим, акыл эс болуш керек го. Биз жетелеген жагына кете бербешибиз керек го. Биздин өзүбүздүн пикирибиз болуш керек го. Кандай дейсиз? А биз ким болуп калдык бүгүн? Ким болуп калдык бүгүн? Мына кимди коюп койгон болсо, кокуй ушуга чуркашыбыз керек экен, ушуга барышыбыз керек экен. Мен аябай таң калтырган, мугалимдер таң калтырат. Эми ушулардан айлык алып аткандан кийин деп. Айлыкты ким берип атат? Айлыкты сиздин, биздин иштеп аткан балдарыбыз мамлекет берип атат. Бир киши бермек беле айлыкты. Ушунчалык эле аң сезимибиз төмөнбү деген ойго келип кетесиң адам. Мына конституцияны талкуулап атпайбызбы? Коомдук талкууга коюп атышат. Эми бул жоголуп кеткен конституция да. Эми зарылчылыгы бар дейм да, ушунча тополоң кылыштынчы. Андан көрө ушул мүмкүнчүлүккө карап туруп эле бийликтин президенттик башкарууга келишине шарт түзүп кое бербейли. Эми ушунча тополоң кылыштын эмне кажети бар? Кыргыз эли дагы бир тыныч жашасын да. Биринчиден, Рахмат, Кежебек мырза. Биринчиден, президенттик башкаруу деген бул жападан жалгыз бүтүн Кыргызстандын программасы эле. Жалгыз биз тепки жеп келгенбиз. Президенттик башкарууга Мадумаров гана жалгыз калды дегендей болду. Бирок мындай жол менен эмес да. Ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар. Ошол эреже менен конституцияга өзгөртүү киргизилиши керек. Бирок бүгүнкү күндө анчалык шашылыш түрдө өзгөртүү киргизүүнүн кажети жок. Эсиңиздерде болсо, 2005 жылы ээр токумду тескери токуп алып чаап баратат деп ошол мезгилдеги бийликти каттуусун калганмын. 2010 жылы арабаны аттын алдына коюп чаап баратат деген мүнөздөмөмдү бергенмин. Бул тарыхый мүнөздөмөлөр. Азыркыларды айтайын. Азыркылардын түк түшүнүгү жок. Мамлекеттик түзүлүштөн, конституциялык түзүлүштөн түк түшүнүгү жок азаматтар келип калды да тилекке каршы. Аябагандай караңгы кишилер келип калды. Башкаруунун системасы кандай болушуну, же ал жерлерге өзгөртүүлөр кандай киргизилишини түк түшүнбөй атпайбы? Анан эл ушундай экен да, зыңкылдаган бойдон кете берет экен да, ура, жакшы болот. Жакшы болуп аткан жок, садакаларым. Мага каршы чыгып келип аткандар айткан, элдин баары колдоп атат, жалгыз Мадумаровго жакпайт. А колдоп аткан болсо, эмне үчүн 3 жолу төңкөрүш болуп атат? 3 жолу бийлик басып алуу болуп атат. Эмне үчүн? Бүгүн да айтам мен, монол конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү аракеттердин баары мыйзамсыз. Менин суроом мындай да, урматтуу Адакан Кесенбаевич. Мына биз 2010 жылдан бери парламенттик өлкөдө юра конституцияга жазып койгонбуз, бирок де факто президенттик башкаруу келди да. Анан мына сиз бир топ жылдан бери президенттик башкарууну колдоп келатасыз да. А бүгүнкү мына чейки болуп аткан конституциябыз толукталып негизинен да президенттик башкаруу болсо, сиз 10 жылдан бери президенттик башкарууну колдойсуз да. Жеке көз карашыңызды айтып коюңчу, биз мындан ары эмне кылышыбыз керек? Президенттикке кетиш керекпи же конституцияга мыйзамдаштырып коюп эле мындай жашай беришибиз керек? Кандай кылыш керек ушу? Жеке көз карашыңызды билдирип коесузбу? Рахмат, азыр эле айттым эле да, Ернос мырза ошого жооп бердим эле. Президенттик деп коюу менен президенттик болбойт да. Биз президенттик, парламенттик башкарууга даяр эмеспиз деп жалгыз калып, ушундай бир 10 жылдан ашык убактым өттү да, кетти да бекерден. Кеп азыркы конституцияны өзгөртүүнүн ыкмасы жөнүндө кетип баратат да. Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө булардын түк кымындай укугу жок да. Конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн эрежелери 114-статьянын өзүндө жазылган конституцияда. Булар ага карабай эле тебелеген урган бойдон кетип бараткандыгы бул аябай сабатсыздыктын белгисин көрсөтүшүп атат. Эгерде биз мамлекетти башкарабыз, күчтүү мындай бир мыйзамдуу өлкөнү курабыз деген болсок, ар бир киши таштап аткан кадамын мыйзамга, конституцияга шайкеш келтириши керек. Ал жагабы жакпайбы башка маселе конституция.
А булар өтө жаман, каттуу караңгылык, сабатсыздык менен эле тепкилеп уруп баратышкандыгы бул өтө коркунучтуу жагдай. Эсиңерде болсо керек, Эрнест мырза, 2010-жылкы конституцияны референдум өткөргөндө мен айттым эле, бул конституция кыргыз мамлекетин туңгуюкка алып барат деп. Алып келди, 16-жылы Атамбаев өзү айтты, ар бир кадамында бомба бар экен деп. Аны билиш үчүн 6 жыл керек беле бизге бекерден бекер убакыт өткөргөн. 2016-жылкы конституцияны киргизип атканда айттым эле мен, бул Кыргыз Республикасын баягындай бир туңгуюкка алып барат, каптайт деп. Мамлекеттүүлүктү жоготот деп. Ошого алып келди, мына көрүп атасыз, көзүбүз менен көрүп атабыз. Соту да өзүм, оту да өзүм, прокурору да өзүм, президенттин дагы, өкмөттүн дагы баардык өзүм деп отуруп алса, эл кол чаап атпайбызбы кайра? Туура кылып атат депчи. Биз не болуп калдык биз? Маңкуртпузбу? Небиз биз? Биз адамбызбы? Биз коомбузбу? Ким биз? Эгер конституцияны макул окусак дагы түшүнбөй аткан болсок, жок дегенде бир 10-15% окугандар түшүнсө керек бул конституцияны. Президенттик шайлоо, президенттик башкаруу болуу керек. Бирок баарын ошол убакытта мыйзамда кандай көрсөтсө, эреже кандай болсо, ошол эрежеде болуш керек да. Анан процедура бузулбаш керек экен да. Бузулбаш керек, кичине эле бузуп коебуз дегени бул абдан туура эмес. Өтө чоң алешемдик. Ошондуктан Эрнест мырза бизди кошуналарыбыз да тааныбай атат. Бизди мамлекет катары көрбөй атат. Эгер булар ошондой болуп, тебелеп тепсеп, ушу конституцияны алып өтө турган болсо, анда мамлекет жок болот, Эрнест мырза. Дагы бир жолу какшап айтам мен, мамлекет жок эсебинде болуп калабыз. Анан азыр юриспруденцияны тилме айтканда процедура бузулуп атат. Бардыгыбыз жерлерде окуп байкатабыз да. Процедура бузулмак турсун, Эрнест мырза, процедурадан түшүнүгү жок булардын, түшүнөсүзбү? Аттиң көбү түшүнбөйт, аттиң. Анан жанагындай бир 200-300 жугундукорлорду отургузуп коюп туруп эле жана фейк кылып эле тролль менен уруп атат. Алар накта кыргыз элинин душмандары ошолор. Келечеги жок ошолордун. Мындай бир каргышка калган, эки дүйнөнүн азабын тарта турган бир жаш жигиттер, кыздар пайда болуп калды. Карабай туруп, колун мындай кылып коюп, карабай туруп сени менен айтышкандар. Бирок мамлекет алар эмес. Мамлекетте мына сизге окшогон, Эрнест мырза, мына жерден көрүп атам, Чыңгыз мырзага окшогон, Айчүрөк айымга окшогон, мына биздин эжекелерибиз отурат, Ислам мырза, баарыңарды көрүп турам ушул жерде. Айбек мырза, ким дейт? Сарпашев дейт. Даниил Нурбеков дейт. Биз адам барбыз го биз. Биз кой эмеспиз го, айдаган жерине короого киргизип койсо отура берет экен. Ушуну айткандардын баары сүйлөгөндө жаман көрүнүп атпайбы? Жанагы троллдорго, урматтуу замандаштар, ишенбеңиздер. Алар 200-300 бир жерде жугунду ичип отуруп эле басып отурушат. Байкабай туруп сиз мен Мадумаровдун атынан ошол жигитке же кызбы жазып койсок, сенин атаң укмуш адам эле десең дагы момундай кылып коет. Себеби окубай туруп. Мадумаровдун фамилиясы чыкканда момундай кылат. Себеби ошолор анын үчүн жугунду ичип атат отуруп. Түшүнүп атасыңбы ошону? Коомдук пикир эмес ал. Менин фамилиям Кедейбаева Жамал Астаналиевна. Адагам Кинсанбаев, саламатсызбы? Мен да ушул тарых факультетин бүтөмүн. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндөгү акыбалды көрүп, ушунчалык зээним кейит да. Ушунчалык зээним кейит. Себеби дегенде үнүбүз эч жерге жетпейт да. Бул эмне деген заман болуп калды. 2000 адам, 1000 адам чогултуп алып эле ушул ак үйдү басып алып туруп, кайра бийликтерди алмаштырып, азыр биздин маселе адамдар эмне болуп атат, алардын курсагы эмне болуп атат, кыш келип калды деген эмес, бийлик алмашуу менен гана алек болуп калдык да, ушуну менен эле жашап калды да Кыргызстанча. Бул эмне себептен деп ойлойм. Себеби дегенде биздеги ушул болуп аткан революциялардын тарыхый маанисине көңүл бурбагандыгыбыз болуп атат да. Тарыхый мааниси бул бизге эмнени берди, буздан биз эмнени уттурдук, эмнени уттук, анан эмнеге жетишебиз деген маселе эч кандай коюлбай атат. Революция болду, жабылды, ушун менен ким канча адам өлдү, анан ким баатыр болду, ким баатыр болбой калды деген маселе менен гана алек болуп калдык да. Анан кадр маселеси дагы ушунчалык жүрөгүм оорутуп атат. Мына биз иллюстрация деп атабыз, түшүнгөнүбүздө сүйлөп атабыз, түшүнбөгөнүбүздө сүйлөп атабыз, бул маселе боюнча кыйкырып атабыз. Мен баары жок десери келип эле кээде ойлонуп калам да, бизде мына руханий баалуулуктарыбыз жок болуп кетти окшойт. Мына көргөнгөбүздө эч нерсе жок эле. Эки сөздү билип алсак, ушу көчөгө чыгып эле кыйкырып ушуну менен жашап калдык да. Бул эми Кыргызстанды эмнеге алып барат деген ой мени жөн койбойт, ар дайым ойлоном. Эми ушул кадр маселеси боюнча дагы да бизде мына атайын ушундай эме түзүлгөн эле, ошондой бизде кадр маселесин акыры бир тепкичтер менен жеткире турган системага жеткирсек болбойбу?
болот. деген сизге суроо Болот. бар. Андан кийин Кудай буйруса ушул жакшы ийгиликтерге жетишип калсаңыз, ошо биринчи ишти эмнеден баштайт элеңиз? Айланайын кыргызым, айланайын кыргызым. 25 жылдан бери айтам, тартиптен баштайм. Ар бир кишиге жолукканда эле эмнеден баштайт элеңиз? Кыргызым, менчелик сүйлөгөн, менчелик түшүндүргөн ким бар дагы, уккан ким бар да ошону. Неден баштайсың? Мына азыр Кыргызда көрбөгөннүн көргөнү курусун деген заман. Бийлик деген ушундай болот экен деп, мына бүгүн биз эртең менен 9-дан келатсак, көчөнү жаап салыптыр, жарым саатка жаап турат. Эмнеге жаап турат? Атаңдын көрү, жетпегендер, жетип калгандар өтөт имиш көчөдөн. Атаңдын көрү. Не деген заман, Не деген жапайчылык. Караңыз, же кар жаады көчөң шыпырылбаса. Же кар жааган жерден баягы жөө адамдар басчу тепкичтериң тазаланбаса. Кайсыл арыңа жарым саат көчөнү жаап кортеж менен өтөсүң садага. Көрбөгөнүн көргөнү курусун деген. Сабатсыздардын ушунчалык бир арыңа келесиң да, ушул кандай элсиң сен, айланайын өзү. Не болгон адамсың сен? Кечээ ким элең да, бүгүн кимсиң? Жөн эле өтүп кете бербейсиңби, бирөө сени чекеңе чертеби айланайын? Же элдин баарын өзүңдүн балдарыңдай көрөсүңбү, жанагы көрүнгөнгө асылтып, ыркыратып, жакалатып, тиштеттирип, оозго албаган сөздөр менен сөктүрүп? Эгерде бүгүн мына Мустафа Кемал Ататүрктүн сөзү аябай Кыргызга дал келип турат да. Уктап жаткан эл же жок болот, же кул болуп ойгонот дейт. Жата бер айланайын, жата бер. Бул кандай? Эгер биз келип кала турган болсок, биринчи кезекте мына 5 октябрдан берки болуп аткан алешем болгон бүтүн бардык мыйзамсыз чечимдердин баарын жокко чыгарабыз. Конституцияга өзгөртүү киргизүү мыйзамсыз. Булардын отурганы мыйзамсыз. Парламент 28 октябрдан кийин булар мыйзамсыз олтурат. Ар бир олтурган сааты, ар бир алып аткан айлыгы арам, ар бир кабыл алып аткан чечими мыйзамсыз. Булардын укугу 28 октябрда бүткөн. Мен Сидербек Мирлан международные отношения окуйм Ош мамлекеттик университетинен. Эл аралык байланыш. Эл аралык байланыш жок. Мен орусча кыргызча аралаштырып сүйлөшүп жүрмүн, кээ жерлерде мен эки жерде проблема болуп баштады. Менде мындай суроо, сиз кандай жаңы система түзөт элеңиз, если болсо, если азыркы полный жаңы конституция тура эмес болгон болсо, биздин үйлүштүрүүчү тура эмес болгон болсо, кандай тарбия биринчиден мындай определенный бир система болуш керек да, что тарбия деген сөздө эмне бар? Кайсыл жерде кандай жүрүш керек? Ошондой тарбия кандай тарбияларды айтат элеңиз, анан кандай жаңы система көрсөтөт элеңиз, чтобы чисто для развития, чтобы развиваться нужно изменения в какой-то мере. Анан менин чисто өзүмдүн оюмча жаңы конституция жакшы өзгөрүлүшкө алып келет деп ойлобойм, бирок ошол өзгөрүлүш кичине өнүктүрүү жагына алып келе беле деген оюм бар. Ошол кандай? Ошол тура эмес болсо дагы, бирок 20 жылдан бери эч нерсе өзгөрбөй атат да, ошол эле акыбалда кетип атабыз. Мирлан мырза. Ар 5 жыл 10 жылда. Мирлан мырза. Эч кайсы конституция жакшылыкка алып келбейт. Эгер адам өзү каалабаса. Конституция бул кагаз, бул китеп. Аны иштете турган адам болот. Анан бир нерсени өзгөртөт десе эле ойлой бересиңер да, отуруп алып, ушул жакшылыкка алып келсе керек. Келбейт. Жакшылыкка келиш үчүн биз өзүбүз адам болушубуз керек. Мамлекет болушу керек. Анан кайсыл сөздөрдү айтат элеңиз дегенде, мына Накыл сөз казынасы деген китеп бар Кыргызда. Мына ушул жерде баары айтылган. Кандай тарбия бериш керек? Бала кандай болуш керек, кыз кандай болуш керек, ата кандай, эне кандай болуш керек, эл кандай болуш керек, эр азамат кандай болуш керек. Баардыгы ушул жерде жазылган да. Миңдеген жылдар бою элибиз жөн эле конституциясы жок эле алып келген ушул баалуулуктарды, каада салттарды. Саламатсызбы, урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Мен Зилбек кызы Нургулова 119 тайпасынын студенти. Мен бериши суроом мындай да, кечээки 5 октябрь окуясында бул ошол митинг уюштуруучулар, бул саясий партиялар эле да, ошол партиялар ошол митинг уюштургандан кийин
ошол болуп аткан окуяга жоопкерчиликти мойнуларына алган жок. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Анан азыркы учурда кадр маселеси демекчи, бул бийликке жаштар келсин деп атышат. Бирок азыркы өзүбүз билгендей жаштардын баары эле окурман эмес, окууга тапшырган эмес. Бул мигранттар бар, окуя калгандардын статистикасы дагы жогору. Ошого байланыштуу. Анан жаштарды бийликке келсек, бул биз үчүн кандай болот? Азыркы учурдагы абал менен ошону салыштырып кичине айтып берсеңиз. Рахмат, чоң. Ошол 5 октябрда аянтка чыккан саясий партиялардын митингиндеги талап бирөө болгон, жогорку кеңешке шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу. Бүттү, башка талап болгон эмес. Шайлоолор өтө арам өттү, өтө мыйзам бузуулар менен өттү. Биз бүтүн Кыргызстан тиги Жээнбековдун сүймөнчүк болгон 3 партиясынан башка жападан жалгыз элдик партия катарында биз өткөнбүз, башка бир да партия өткөн эмес. Биз дагы өткөнүбүзгө карабай туруп, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаралы деп айттык. Эмнеге? Себеп көрүнгөн жердин бүт баарында жалган менен өттү. Сатып алуу менен өттү. Эми сатып алгандарды эле тепкилей бербей, сатылып аткандарды эмне дешибиз керек, урматтуу карындашым? Кандай дешибиз керек биз? Үйүңөргө чейин кууп барып чөнтөгүңөргө салып аттыбы, оозубузга салып аттыбы? Жокко. Нургүл айым. Ошондойго. Өзүбүз ошого чуркап аттыкпы. Мына айрыкча студенттердин силер баягы паспортуңарды жыйнап атып, зачеткаңарды жыйнап атканда ким жыйнап атты? Үйүңөргө барып сурап алып аттыбы? Өзүбүзгө чуркап барып берип аткан. Муну да мойнубузга алышыбыз керек. Анан Жаштар маселеси боюнча агай. Анан жаштар маселеси боюнча Нургүл айым, мен сиздин 100% пикириңизге кошулам. Жаштар деп эле кыйкырыштын кажети жок. Жаш болобу, кары болобу, кеп жашта эмес, кеп эмнеге жөндөмү бар. Эмнени көтөрүп кете алат, эмнени алып кете алат. Сиз туура айттыңыз, жаштар көбүнчө окубай калдык деп. Тилекке каршы ошондой. А мамлекеттик түзүлүш деген, мамлекеттик башкаруу деген ал жаштарга карабайт, тарбияга карайт, тажрыйбага карайт. Ошондуктан мыкты азаматтарыбыз бар, жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Алардын алдында сөзсүз устаттары болуш керек. Дасыккан азаматтарга ошолорду бөлүп берип даярдоо милдетин мойнуна жүктөшүбүз керек. Мен сиздин пикириңизди колдойм, Нургүл айым. Ассаламу алейкум, Адахан Кесенбаевич. Алейкум ассалам. Жана ошондой эле ошол конференцияда отурган жалпы жамаат. Менин бүгүн ошол конференцияда Адахан Надмаров сизге бере турган суроом. Биздин ушул мамлекетибиздин канчалык кыйынчылык көрүп атсак, ошол кыйынчылыктын болуусуна демократия кандай таасирин тийгизди? Биз демократия өтүүгө татыктуубузбу? Мен ушул суроону берейин дегем. Рахмат, чоң. Рахмат, Максуда айым, сурооңуз абдан маанилүү, жүйөлүү. Демократиянын ашмалтайы чыгардык биз. Сөз эркиндиги деп сөзгө жооп бербей калдык. Адам эркиндиги деп адам баскан турганына жооп бербей калды. Бала эркиндиги деп бала ата менен эненин алдында эч ким болбой калды. Мындайча айтканда бир жайлоого чыгып кеткенде бир бале болдук да. Эч кандай бир улуулук жок, баалуулук жок, ыйыктык нерсе жок. Мына ак үйдүн тегерегиндеги баягы тосмону алып салып, биз жыргаттык деп атат. Эми тосмо бирөөгө тоскоолдук болуп атса керек эле, эми ал жака өтүп киргенге тоскоол болуп аткан болсо керек эле. Бирок ал деген ак үйдүн ыйыктыгы ал. Ал мамлекеттик символ. Мамлекеттик символ корголот. Жок дегенде жанагындай бир бала бакчанын дагы чек арасы болот. Ар бир мектептин короосу болот. Ар бир үйдүн короосу болот. Ошол сыяктуу эле мамлекеттин ак үйүнүн дагы короосу болуш керек эле. Бул элге жукпаган, өтө арзан, жасакерленүү, элге жагынуунун жолу. Тоскоол кимге тоскоолдук кылды? Ак үйгө кирип барам дегендерге гана тоскоол болушу мүмкүн, башка кишиге тоскоолдук эмес. Анан азыр жолдош мырза, демократия деген азыр муну Максуда айымга, демократия деген бул биринчи кезекте адамдын өзүнүн жоопкерчилиги болуу керек. Биздин муну сөздөрүбүздө жана айтып аттык го, эмне керек деп. Муну китептерибизде жазылганда ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө дейт. Ойлонбой сүйлөгөн онтобой өлөт дейт. А муну азыр фейк болуп, момундай кылып жазып аткандардын баарын айтар элем да, кыйбат деген бул аябагандай каттуу азап тартчу азабы бар, акыретте бере турган. Адамды билбей туруп, анын аркасынан ар кандай ушактарды таратуу, жалган нерселерди таратуу бул кыйбат.
Мына ушуну демократия катары көрүшүп атат. Ал демократия эмес, бул бейбаштык деп эсептелинет. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Сарпашев Айбек, Чыгыштану жана тарых факультетинин 4-курсунун студенти болом. Адахан Кимсанбаевич, сизге суроом төмөнкүчө. Мамлекетибиз эгемендүүлүктү алгандан бери өнүгүү үчүн чоң секириктерди жасай албай жатат. Буга себеп өлкөбүздөгү саясий кризистен арыла албай жаткандыгы жана ошол саясий кризистер өз кучагына бизге окшогон жаштарды тартып, өлкөбүздөгү төңкөрүштөрдүн болушуна себеп болуп жатат. Биз жаштар ушул саясий кризистин болбошубуз үчүн кандай кадамдарды ташташыбыз керек? Жана экинчи суроом, сиз ушул саясий кризистен канткенди алып чыга аласызбы? Биринчиден кадамдар таштаганда саясий кризистерден алып чыга алабыз. Биринчиден жаштар кандай кадам таштоо керек деп атасыңар. Жаштар биринчиден сабаттуу болуу керек. Көп окуу керек. Интернетте эле чукулап отура бербей, мындай бир китептер бар. Ошолорду окуу керек, сабаттуу болуу керек. Жаштар өз алдынча ой жүгүртүүнү үйрөнүшү керек. Деп атпайбы, деди деп уктум, деди дептир деген сөздөрдөн алыс болушубуз керек да. Мына интернетте эмне жазылса эле ошонун баарын туура көрүп атпайсыңарбы? Андай эмес. Анын үчүн китеп окуш керек, билимди аябай көтөрүш керек. Ошого Айбек мырза, биринчиден билимдүүлүктү көтөргөн болсок, көрүнгөн жака көрүнгөн жетелеп кетсе, ал жака бул жака чуркабай, өзүбүзчө акыл жүгүртүп, өзүбүзчө анализ бергенди үйрөнгөн болсок, ошондо алдыга жыла алабыз. Эмне үчүн ушул кезге чейин алдына жылбай атканыбызга өзүңүз абдан туура айттыңыз. Коом канчалык сабатсыз болсо, аны көрүнгөн жака жетелеп кетип аябай оңой болот. Айтып атпайсызбы? Жаштарды колдонуп, биз ошол саясий кризистин куралы болуп атабыз деп. Абдан туура айттыңыз. Эми эгер жаштарды колдонуп кетип бараткан болушса алар, силерди көчөдөн кармап алып, машинага салып, бир жерге алып келип ташып аткан жок да. Ушул жерге келгиле, ушундай нерсе болот экен десе, чуркап барып атабыз да өзүбүз, Айбек мырза, туурабы? Анан дагы жолдон баратып сурап коюп атпайбызбы, канчадан берет экен деп. Анан келип аянтка келип туруп алып кыйкырып атабыз, эмне деп кыйкыралы деп. Ким деп кыйкыралы деп сүйлөп аткандарды биз угуп атпайбыз, көрүп атпайбыз тилекке каршы. Ошондуктан келгиле ар бирибиз өз алдыбызча ой жүгүрткөндү үйрөнөлү. Саламатсызбы? Assalamu алейкум. Адахан Кимсанбаевич. Алейкум ассалам. Урматтуу агайлар, баштар. Агай, сизге суроом, мына бизде 3 жол, 2 жол революция дейбизби? Кыскасы бизде саясий кризис аябай катуу өрчөдү. Буга күнөөлүү деп кимди эсептейбиз? Мисалга алсак, биз эл, карапайым эл бийликти күнөөлөйбүз. Бийлик болсо эме дейт, элдер күнөөлүү дейт, добушту сатат дейт. Ушул нерсеге, мисалы, саясий кризиске кимди күнөөкөр деп айта алабыз? Аны түшүндүм. Бир адам дейт. Саясий кризиске баарыбыз күнөөлүүбүз. Алдап койсо алданып калган эл күнөөлүү, элди алдап келип саясат жүргүзүп аткан саясатчылар күнөөлүү. Баарыбыз күнөөлүүбүз. Эл эмне үчүн алданат? Себеп караңгы. Эл эмне үчүн алданат? Себеп караңгы. Напсини токтото албайт. Анан башыбыз айланып калды. Ал сүйлөсө да туура, бул сүйлөсө да. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Өзүңүз чечим кабыл ала аласызбы? Өзүңүздүн пикириңиз кандай деген суроого жооп таппай калган элибиз бар. Анан колдоп коелу деп коет. Мейли, башкалар барса эле кыйратмак беле койчу, ушулар кете берсин, бизге жакшы жанакы футбол тепчү жер куруп берди, анан улак чаптырып берди, анан дискотека кылып берди. Баарыбыз күнөөлүүбүз. Баарыбыз пейлибиз. Чоң рахмат. Саламатсызбы, Адахан Кимсанбаевич? Саламатчылык. Мен сизди көмүр туткан бир мындай жаш юристмин, Кудай буйрса. Бирок мен сизди мактагым келбейт. Мен сизди мындай катачылыктарыңызды, кемчиликтериңизди айткым келип атат да. Сиз неге дайым ушундай бир төңкөрүштөр болгондо, же бир революция болгондо башкалардан айырмаланып, мындай четте каласыз да, өзүңүздүн эркиңиз менен. Бирок сиз антикаарман болуп каласыз ушул жердечи. Сиз күнөөкөрсүз. Сиз ушуну өзүңүз мындай өзүңүздү кандай бир бийликке мен да умтулайын деген оюңуз барбы? Биз сизди көп жылдан бери колдоп жүрөбүз да. Мен өзүм 22 жаштамын. Бирок мен сизди өтө катуу колдойм. 22 жашта болсоң, рахмат Айтмамат уулу. 22 жашта болсоң,
Sen 10 жашта болгон экенсиң мен кызматтан кеткенимде. Эмне үчүн кызматка антип баргым келбейт мен? Антип барбайт. Антип барып жаштарга өрнөк бербейт. Барып басып албайт. Бийлик деген бул чоң атаңдан калган энчи эмес. Муну барып басып алууга мүмкүн эмес. Ал каракчылык деп коет, аны баскынчылык деп коет, аны талоончулук деп коет. Муну жапайычылык деп коет. Бийликке эл ишенимине ээ болгон инсан барыш керек. Агай, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Мына форма 2 боюнча оюңуз кандай? Мына азыр жокко чыгарып салды. Ички миграцияны эске албай айтчат, адам укугу жана эркиндик аябай тейлеп турат. Сиздин оюңуз кандай, агай? Форма 2 өзү идея жакшы, бирок ар кандай идеянын ашмалтайын чыгарган бизде өзүбүз. Карасаңар, бөтөн жерден туруп алып, өзүнүн каттоодон чыгарып, башка шаарга барып, автобус менен кетип бараткандарды көргөндө атаңдын гана көрө айдайсың го. 200дөн 300дөн тизилип барып, башка айылдарга, башка райондорго барып добуш беришип келип атты. Бул деген эме айланайын, не дейсиң, ай. Баягы каргайын десем жалгызсың, каргабайын десем байкушсуң деген бир эненин күйгөн сөзү бар го, бир баласы жөнүндө. Ошондой эле болуп турат да менин көз алдымда, элим ушундай да. Автобуска тизилип чыгышып алып кетип баратат. Бир базарга кетип бараткандай кетишип баратат. Сени саат 7-де бул жерден алып кетет, сени саат 9-да бул жерге алып келип коет десе, отурат да момоюп, аксакалы да бар, жашы да бар, аялы да бар, эркеги да бар, баары бар. Эмнеге? Се барганда тыйын берет экен дейт. Ошондуктан форма 2 деген болуш керек, бирок жүйөлүү себептер менен болсо болуш керек. Адамдын укугун. Форма 2 сыртта жүргөн, убактылуу иштеп аткан биздин жигиттерибиз да, азаматтарыбыз да калды. Бирок ошолор дагы ошо форма 2 менен дагы өздөрүнүн укуктарын колдонууну каалабайт да. Бишкектин ичинде же Кыргызстандын ичинде аябай көп ушуну каалагандар. Башка жерге барып өзүнүн добушун саткандар өтө көп болду. Автобус менен жүрүп кыдырыштып айланайындар, аман болгурлар. Ошондоку алган акчалар азырга чейин жетип атты болду экен. Форма 2 өзү негизи калыш керек, бирок мыйзамда аябай каттуу караш керек дагы. Баягы мыйзамсыз каттоодон чыгып башка жерге барып алган кишини ошол жерге каттоого кайрадан албай коюш керек, ал бөтөн жердин жараны болуп калып калыш керек. Конституцияны өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизүүнүн эрежеси одоно түрдө бузулган. Референдумдун жарыялануусу өзү туура эмес. Дагы бир жолу айтам, себеп Жогорку Кеңеш мыйзамсыз. Жогорку Кеңеш легитимдүү эмес. Курултай маселеси боюнча таза ашмалтайын чыгарышат, азыр ушул редакциясы менен кетсе. Кып-кызыл ашмалтайы чыгат ошондо. Ошондо өлкө жок болот мамлекет катары. Бул не болуп атат? Бүткүл тарабынан шайланган президент болуп атат. Бүткүл эл тарабынан шайланган Жогорку Кеңеш болуп атат. Анан курултай болот имиш. Бул кандай ыйгарым укуктарын кантип бөлөт? Бирөө айтат мен эл шайлаган деп, экинчиси айтат бизди да эл шайлаган. Анан үчүнчүсү чыгат экен бизди да эл шайлаган деп. Андай болбойт. Эреже бар. Дүйнөдө 200дөн ашык өлкөлөр, мамлекеттер бар. Бирок биз алардын алдына түшүп алып, баягы бир каттуураак сөз айтайын дедим эле, туура эмес болуп калат. Ошондуктан жана курултай маселеси, курултай деген бул Жогорку Кеңештин өзү. Келге Жогорку Кеңешти улуу курултай деп коелу дагы, ошол Жогорку Кеңештин бүт ыйгарым укуктарын берели. Курултай эмненин маселени чечет? Курултай жыл сайын жыйналып, актуалдуу маселелерди чечүү үчүн жыйналат. Жогорку Кеңеш эмнени карайт анда? Бюджетти ким карайт, чек араны ким карайт, өкмөттү ким бекитет? Курултай бекитет дейт. Курултай кандай кылып дайындалат? Ал кантип куралат? Айтор, мен айттым го баягы, караңгылар келип калганда ушундай болуп калат экен да. Үчүнчүсү приоритет тышкы саясатта. Биз улуу ата-бабаларыбыз айтып кеткен принцип менен жашашыбыз керек. Жакынкы кошуна алыскы туугандан жакшы. Бул бир. Экинчиден, өзүңө бекем кармадагы кошунаңды ууру тутпа дейт. Бул эки. Үчүнчүсү, ийилгенге ийилгин баалап берген кол эмес, керкейгенге керкейгин көктөн түшкөн пир эмес. Бул үч. Мына ушул үч улуу бабаларыбыздын айтып кеткен сөзүн бекем кармалоо менен тышкы саясатты жүргүзсөк, кылдай жаңылбайбыз. Тышкы миграциядагы жарандарыбыздын
укугу каралып атыр да. Андан тышкары ушул 90 дейт. Эми 120сын не кылып берди деген ойдомун да мен делечи. Анан тышкары баягы 30 күндүк дегенде да 7 күн кылыш керек да агай ушул жердечи. 7 күн бир курс ичине 7 күн. 30 баягы депутатыбыз жүрөт го, мен жаш кезде көбүраагына шайлоо берет элем, азыр картайып калдым деп. Ушундай низамсыз иш-аракеттерди жоопкерчиликке тартыш керек да, уже убакыт келди. Өзүң жүзгөн айранды уртап жет дегенде болуп калдык азыр агай. Рахмат. Чыңгыз мырза, туура айтасыз. Алар 90 деп атса, биз бүтүн Кыргызстан партиясы 60 эле депутат жетиштүү деп келе атабыз 12 жылдан бери, 14 жылдан бери. Эми ушун биздин сөздүк барсы. Бүгүн эле айтылып аткан идеябыз да. Бүгүнкү конституцияга өзгөртүү киргизебиз деп аткан азаматтардын бүтүндөй бардыгы бүтүн Кыргызстан партиясынын программасын уурдап алгандар. Мен ачык эле айтайын силерге. Рахмат. Кийинки суроо Алахан Кимсанбаевич, мына президенттикке 60-тан ашык адам талапкер катары катталды. Анын арасында сиз да барсыз. Айта аласызбы? Ошол 60-тан ашык адамдын ичинен өзүңүзгө конкурент катары 1-2 адамды айтып бере аласызбы? Биринчиден 60 эмес, бүгүн уже 50ден азыраак талапкер калды. Башында 63-64 болуп аткан, азыр 50ден азыраак талапкер калды. Соңку шайлоо болгонго чейин мындан дагы 2 эсе азыраак киши каларына күмөн жок. Себеп ар кандай жолдор менен эле кыскарылып калат. Өзүңдү эре ойлосоң, бирөөнү шер ойлосо, өзүңдү эре ойлосоң, бирөөнү шер ойло дейт. Бул талапкер мындай, тиги талапкер мындай дебейм мен. Ким талапкер болуп чыкса мен баарына бирдей сый урмат, баары татыктуу жигиттер, кыздар деп билишим керек. Менин Адахан Кимсанбаевичке бере турган экинчи суроом. Азыркы учурда мамлекетибизде бүтүн эле Кыргызстанда мугалимдердин орду өтө төмөнкү деңгээлде көрсөтүп турат да. Биз коомдо мугалимдин ордун көтөрүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчиден Максуда айым, мугалимдер өздөрүнүн ордун билиш керек. Мугалимдер саясий компаниялар болгондо саясий компаниянын укуругу болбош керек. Манипуляцияларга жол бербеш керек. Мугалим туруктуу мугалимдик позициясында калуу керек. Акты ак, караны кара деп айтыш керек. Мугалим окуучулардын ата-энесинин паспорттарын жыйнап кел, же болбосо мектепке келбе деп айтпаш керек. Мугалим студенттерден зачеткаларды жыйнабашы керек. Мугалим топ-топ барып, паланчыга добуш бересин деп студенттерди кыйнабашы керек. Ошондо адилеттүү, кадыр барктуу азаматтар болгон күнү мугалимдердин кадыр баркы өсөт. Экинчиден, сабаттуу инсандар келсе, бардыгыбызды тарбиялап ушул даражага жеткирген мугалим. Мен да мугалимдин баласымын. Биздин да үй бүлө мугалимдердин үй бүлөсү. Мугалим деген устат. Кыргыз Республикасында эң көп айлык алган 3 тармак болушу керек. Булар мугалимдер, булар дарыгерлер жана маданият кызматкерлери. Мына ушул 3 тармак эң жогорку айлык алган даражага жетмейинче өлкө бактылуу өлкө болбойт, мамлекет өзүн өзү сыйлаган келечеги бар мамлекетке айланбайт. Бирок ошол талапты мугалимдер өздөрү коюп, ошол талапка мугалимдер өздөрү татыктуу болушу керек. Ушул. История циклична деген понятие бар да, түшүнүк. Ошого сиз канча пайыз кошуласыз? 2005-жылы ситуация революциядан кийин кандай продолжительность кандай болгон, 2010дон кийин кандай болду, эми кандай болот деп ойлойсуз? Рахмат. Тарых бул спираль сыяктуу өнүгөт да. Цикличность дегенди ошону кайталанма деп которуп алсаңар болот. Ар бир белгилүү мерчем өткөндөн кийин ошого жараша өзгөртүүлөр, кубулуштар болуп турат дегендей. Бирок Кыргызстанда эле эмес да бул. Кыргызстанда гана ушундай ар бир 10 жылда бир балекет болуп турмайбы. Муну перманенттик деп коет. Микрофондон кошулуп кетип бар да тортодон. Перманенттик деп коет, кайталанма. Андай болбос үчүн эмне болуш керек? Ошол коомдун кыймылдаткыч күчү болгон эл
тарыктын алдында өзүнүн жоопкерчилигин сезип, алдында турган кыйынчылыктарды чечүүнүн жолун билген, маданияттуу, сабаттуу коомго айланышы керек. Мына ошондо гана туруктуу бир мамлекетке айланабыз. Кечээ бир мамлекеттин президенти Кыргызстанга баа берип отуруп айтпадыбы? Өзүн өзү бутуна тургуза албай аткан мамлекет катары деп. Биз ошондойбуз. Канчалык эртерээк бутубузга турган болсок, ошончолук жанагы сиз айтып аткан кайталанма тарыхый кубулуштар болбойт, туруктуулук пайда болот. Эгер азыркыдай жол менен кетип, эч нерсени билбей, мен билем, мен чечем деген конституциялык өзгөртүү менен кете турган болсо, эч ким кепилдик бербейт, 3 айдан кийин тос тополоңу чыгып кетпейт деп. Бул коркунучтуу көрүнүш болуп калат. Мен сизге мындай суроо бергим келет. Эгер сыр болбосо, өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат айтып койсоңуз, себеби көпчүлүктөр коомдо көпчүлүк адамдар менен сүйлөшкөндө айтат да, Мадумаров ал журналист деп коюшат экен да, сиз жөнүндөчү. Биринчи билимиңиз кайсыл жерден, кайсыл адистикти факультетти аяктагандыгыңыз, кийин кайсыны бүткөндүгүңүз, анан үй бүлөңүз жөнүндө кыскача айтып берип койсоңузбу? Бул жерде жаштарга кызыктуу болот болуш керек. Ийгиликке жетүүнүн саясий карьераңыздын баштапкы боюнча кыскача айтып койсоңуз. Мен жөнүндө менден башкалары жакшыраак билишет да, мен жөнүндө. Мени орус мектепте окугансыз дейт. Жок, орус мектепте бир күндө окуган эмесмин десеп, жок, орус мектепте окугансыз. Макул, мен унутуп калыптырмын деп кутулам. Мен орус мектептин босогосунда аттаган эмесмин. Анан сиз журналистсиз да, журналистиканы бүткөнсүз дейт. Журналистикада окуган эмесмин десем, мени жеңет. Макул дейм, мен унутуп калыптырмын. Мен тарых факультетинде окуганмын. Калинин мамлекеттик университети, азыр Твер мамлекеттик университети. Кече бир жума башта барып келдим университетке. Россияда, Москвадан 2 сааттык жол. Мен тарых факультетин бүтүргөнмүн. Экинчи кесибим юрист. Мен журналистикада бир күндө окуган эмесмин. Үй бүлөм жөнүндө 3 уулум бар. Мен биринчи массалык маалымат каражаттары басма сөз жөнүндө министрлик бар эле. Ошол министрдин жардамчысы болуп иштеп баштаганмын 91-жылы. Андан кийин улуттук телерадио компанияда жаштар редакциясында башкы редактордун орун басары, башкы редактор, саясий баяндамачы болуп иштеп, 94-жылы жогорку кеңешке шайлоого кеттим. Ошондо биринчи жолку чакырылыштагы Эгемен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты болуп, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү чакырылыштагы депутаттар жогорку кеңеште депутат болдум. Жолдошбек, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, урматтуу конок лекциянын талкуунун катышуучулары, мен сиздерден сурайын, башка суроолор, сунуштар жок болсо, биз Адахан Кимсанбаевичке 5 мүнөткө чейин эркин микрофон берсек, агай өзүңүз жогоруда аталган теманын айланасында оюңузду жыйынтыктап, өзүңүздүн сунуш пикирлериңиз болсо айтсаңыз, анан биз да ыраазычылык билдирип, анан конок лекцияны жыйынтыктасак. Кандай агай, сөз сизде. Рахмат. Биринчиден ушул кайдыгер болбой, ушундай Zoom аркылуу жолугушсак деген сунуш айтып, демилге көтөргөн сиздерге ыраазычылык билдирем. Кандайдыр бир даражада сурооңуздарга толук жооптор берилбей калган болсо, мен кечирим сурайм. Катуураак жооп берип койгон болсом да кечирим сурайм. Азыр заман ушундай болуп калды. Баратып бирөөнүн колу сага тийип кетсе да кечирип коесуз деп, мен денем сиздин колуңузга тийип кетти дегендей заман болуп атат. Бири-бирибизге дайым жакшылык каалап, жакшылык күндөрдө жолугушуп турганды насип кылсын. Эми коомдо ар кандай өзгөрүү болуп атат. Жана аябай көп суроо болду конституциялык өзгөртүүлөр боюнча, референдум боюнча. Мен сиздерге ачык пикиримди билдирдим. Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү демилге мыйзамсыз. Конституцияга каршы келет. Конституцияны өзгөртүүнүн жобосу бар, жолдору бар. Алардын баарын тебелеп тепсеп, өзүм билемдик менен баратат деп, мына азыр юридика факультетинин мугалимдери дагы, студенттери дагы бир добуштан ушундай позицияны тастыкташты. Экинчиден, мына коомдук пикир деген сөзгө этият бололу. 2-3 журналист биригип алып туруп эле коомдо ушундай сөз болуп атат. Коомдо эмес, ал сенде болуп атат ушундай сөз. Исага айтып берген кишинин оозунда болуп атат ушундай сөз. Коом аны менен чатагы да жок. Экинчиден, кечээ Россияда бир Ломоносов университетинин
тарых факультетинин профессору, тарых илимдеринин доктору, жаш абдан белгилүү профессор Александр Львович деген профессор бар, Кобринский. Ошо киши айтты да, аябай сонун бир термин ачты. Нетократия дейт. Нетократия деген эмне деп өз түшүндүрмө берип атат. Интернет деген сөздөн алдым. Нетократия, нет деген желе да, социалдык тармактар. И нетократия дейт. Ошол социалдык тармактар башкарып калды бу коомду. Социалдык тармактарга моюн сунуп калдыкпы деген коркунучту айтып атат. Чындыгында ушундай. Жанагы фейк деген жалгандар чыгып алып, бүтүндөй элдин атынан сүйлөп, мамлекеттин атынан сүйлөп, а болгону жанагы мен айткан жугунду ичип отурган эле бир 10-15 эле киши, балдар. Ошону айлык кылып алды, ошодон иш таап алышты, жумуш таап алышты. Мына ошондойлор Кыргызстанда азыр конституцияны өзгөртүүгө даярбыз, анан тигини колдойбуз, муну колдойбуз деп кыйкырыктардын баарын салып атканга биздин калың кыргыз калкынын кылдай тиешеси жок. Муну билишибиз керек биз. Ой жүгүрткөндү үйрөнөлү, урматтуу студенттер. Анын эч кандай тиешеси жок. Саясий тармак өзүнчө, бул социалдык желелерде. А калктын, коомдун пикири таптакыр башкача. Ошондуктан жана айттым, урматтуу студенттерге, өз алдыбызча баланча айтып атат, түкүнчү жазып атат дебей, өз алдыбызча ой жүгүрткөндү үйрөнөлү. Мына мугалимдериңиздерден ошондой ой жүгүрткөндү үйрөтүңүздөр деңиздер, канткенде биз туура чечим ала алабыз, кантип туура жыйынтыкка келе алабыз деген суроолорду коллоквиум өтүп атканыңыздарда, семинарлык сабактар өтүп атканда көбүрөөк сурап алыңыздар. Китептен сыртка чыгыңыздар дагы бүгүнкү турмуштук суроолорду бериңиздер. Мына чыныкан айым тажрыйбалуу инсан көрүнөт. Советтер Союзунун мезгилинде жогорку окуу жайларды бүткөндөрдөн болушу керек. Мен дайым айтам, биздин соңку алтын казыналарыбыз кумтөрдө эмес, тиги жетим тоодо эмес, же жер үйдө эмес. Биздин эң сонун алтын казыналарыбыз биздин Кыргызстандын керемет залкар инсандары. Биз ошол алтынды коргоп, ошол алтындардан мүмкүн болушунча пайда тапканды үйрөнүшүбүз керек деген сөзүмдү көп айтып келем. Бирок көпчүлүгү материалдык кызыкчылыкты көбүрөөк көрүшөт. Заманыбыз тынч болсун, элибиз аман болсун, жерибиз бүтүн, асманыбыз ачык, көкүрөгүбүз ток, пейилибиз түз болсун. Жаңы жыл келатат. Ар бир жылда жакшы ийгилик, жакшы тилек менен тособуз.